Балам укпайт, эч эле тил албайт. Бир нерсе десем ыйлайт, бакырат. Тияка жумшасаң барбайт, бияка жумшасаң барбайт. Телефонду кечке чукулап отурат. Эмне кылышты деле билбей калдык деп көпчүлүк ата-энелер азыр балдарына жалп кылышат да. Чын эле 21-кылымда азыркы балдар, төрөлгөн балдар ата-энени укпай калды. Кичинекей болсо дагы тил албайт. Айтса укпайт. Катуу урушуп коеюн десе коркуп калышы мүмкүн. Же болбосо травма алып калышы мүмкүн. Азыркы психологдордун айтуусу боюнча травма алып чоңойгондон кийин влиять этип калышы мүмкүн деп көпчүлүк ата-эне коркуп уруша албайт. Ошондайда эмне кылыш керек туугандар? Буга бир метод бар да туугандар. Эгерде балаңыз түндө таттуу уйкуда уктап аткан учурда жанына келип колунан кармайсызбы, жүрөгүнөн кармайсызбы, же бетинен кармайсызбы, айтор бир жеринен кармап, только энеси, балам деп ичиңиздеги нерсени айта турган болсоңуз, то есть күндүз укпай атат да сизди, ошону түндө айтыңыз. Балам, жакшы жүр, мага тил ал, келечегиң кең болот, сабактарды жакшы окуу, телефонду көп чукулаба, көзүңө зыян, кулагыңа зыян деп балаңыз уктап атканда айтсаңыз, себеби адам уктаганда организм уктабайт, мээ уктабайт. Сиздин айткан сөзүңүздү кулактан кирип, мээ кабыл алып, эртеси ошол нерселерди акырын-акырындан балаңыз аткара баштайт да. Бул илгерки метод. Илгери ата-энелерибиз, энелерибиз бешик терметип атып, балам, өмүрүң узун болсун, мындай бол, адилеттүү бол деп энелер каалоо тилегин айтышкан. Бирок ошону бала кичинекей болсо да кабыл алып, организм и ошондой тарбияда өскөн да. Ошон үчүн туугандар, эгерде энелер 3 ай күнүгө бала уктап аткан учурда түнкүзүн каалоо тилегин айта турган болсо балага, баланын мүнөзү кадимкидей өзгөрө баштайт. Телефонго көп кызыкпай баштайт. Себеби эненин каалоосунан өткөн балага мотивация жок бул жашоодо. Эненин дуасынан башка күчтүү балага дуа жок. Өзгөртөм десеңиз балаңызды, ушундай кылып өзгөртө алсаңыз болот.